Теледе кайрадан тыбы кайгылуу көрсөтүүсү, өлкөбүздө өткөн аптада катталган кылмыш фактылары жана аларды жөнгө салууга жумшалган ыкчам аракеттерди мен Азия Жикшеев айтып берем. Саламатсыздарбы? Борбор калабыздагы айбанчылык өз баласын өлтүргөнүнө. Жол тартибин бузганда аты өлтүргөн жол кайгылуу кызматкери. Түштүк магистралындагы ок атышуу. Өткөн аптада Борбор калабызда катталган эң эле орчундуу окуялардын бири баарыбызга белгилүү жол күзөтчүсүнүн жол тартибин бузган айдоочуну аты өлтүргөн болду. 1992 жылы туулган Тилек Шаабаев ордунан ооруканага жеткирилип, өзүнө келбей көз жумган. Эсиңерге салсак, бул окуя 11-июнь күнү кечки саат 22:00 орун алып, Беловодск айылынан тарта Бишкек Ош каттамына чейин узаган кубалашуунун жыйынтыгы ок атуу менен аяктаган. Учурда бул иш боюнча иликтөө иштери уланууда. Азыркы учурда Москва райондук прокуратурасы иликтөө иштерин жасап жатат. Биздин кызматкерди азыр соттун чечими менен 2 айга камакка алынды. Тергөө иштери амалдары жүрүп жатканына байланыштуу тергөө иши прокуратура тарабынан көргөзүлүп жүрүп жатат. Андан тышкары Ички иштер министрлигинин өздүк коопсуздук башка башкармачылыгы тарабынан дагы кызматтык иликтөө иштери жүрүп жатат. Ошо кызматтык иликтөө иштеринин жүрүшүнүн негизинде прокуратуранын кызматкерлеринин тергөө иштеринин жүрүшүнүн негизинде юридикалык баа берилет. Бул окуя боюнча ар кандай пикирлер айтылып келет жана маркум тараптын күбөлөрү менен жол күзөтчүлөрүнүн айткандары көп жеринен төпкөлбөй калган учурлар кездешүүдө. Кандай болгонгуну да тийиштүү органдар бардык жагдайларды эске алуу менен иш алып барышат деген үмүттөбүз. 14-июнь күнү Борбор калабызынын Түштүк магистралында болгон окуяны кокусунан күбө болгон айдоочулардын бири тартып алат. Мында 2 унаа жол кырсыгына учурап, кимиси чын, кимиси күнөөлүү экенин аныктап жатып урушуп кетишет. Көп узабай алардын бири болжол менен травматикалык тапанчасын алып чыгып, экинчисине ок атат. Интернет булактарында кызуу талкуу жараткан бул тасмадагы тапанча ээсин айрымдар прокуратура кызматкери деп таанышкан, бирок бул маалымат азырынча тактала элек. Çocuk varmış hemen. Ал эми Борбор калабызда орун алган дагы бир адам өлтүрүү фактысы катталганына 2 гана күн болду. Жүзеки кызматына кечке жуук кооптуу телефон чалуу болуп, күбө киши арыктан Ымыркайдын өлүгүн таап алдым деп маалымдаган. Ошол эле замат ордуна тартип сакчылары чыгып, жансыз дене жаңы төрөлгөн бала экени тастыкталган. Там труп обнаружен. Борбор калабыздын Аламедин районунун көчөлөрүнүн биринде чак түштө табылган жансыз дене жергиликтүү тургундардын күнүмдүк тынч турмушун бузган. Полярный жана коллективный көчөлөрүнүн кесилишиндеги арыкта Ымыркайдын өлүгү жатканы тегеректе ойноп жүргөн балдарды кооптондургандай эмес. Биринчи караганда курчакка окшогон өлүктү ал жакта отурган 2 жаш бала таап алып, улуу кишилерге кабарлашкан соң гана адам баласы экени аныкталган. Мы с другом просто сидели, щелкали семечки. Биз досум экөөбүз бул жакта адаттагыдай эле семечка чагып отурганбыз. Алгач курчак жатат го деп ойлогонбуз. Анан өтүп бараткан чоң кишиге көрсөтүп сурасак, кичинекей бала экен. Анан ал байке менен чогуу милицияга чалып кабарладык. Окуя болгон жерге биринчилерден болуп ал тегеректе иштеп жүргөн жол кайгылуу милиция кызматкерлери менен биздин чыгармачыл топ келди. Жол күзөтчүлөр болсо ордунан өлүк табылган аймакка тийиштүү тартип сакчыларга кабарлашты. Бирок окуяны иликтөө иштери башталгыча эле 2 сааттай убакыт жок болду. Ымыркайдын өлүгү Свердлов, Аламедин жана 1-Май райондорунун чегинде табылгандыктан кимиси иликтейт экенин аныктай албай жатышты. Бул кылмышты бири-бирине тепкилеп отуруп, акыры Аламедингө тийиштүү экени аныкталды. Мынтип жол күзөтчүлөр да жумуштан калышты. Биз жүзеки кызматынын вызову менен бул ылый нижний зонадагы полярный коллективный көчө кесилишинде жүзеки кызматынын вызову менен келгенбиз. Ушул жерге келип жаңы речканын ичинде жаңы төрөлгөн баланын сөөгү табылды. Келип биз бул территория Аламединский районго караганына байланыштуу биз Аламединский ыкчам иликтөө тобун чакырып өткөзүп бердик жаңы. Болжол менен бул бала бир көпкө эле жатып калган сыяктуу, чымындар ойметип курт пайда болуп калыптыр үстүндө. Бир 2 күн 3 күн жатып калса керектен. Дагы бир ордунан айтылган божомолдорго ылайык Ымыркайды энеси ошол эле жерден төрөп, арыкка таштап кете берген. Жээкте табылган баланын тону ага далил болуп берүүдө дешет тартип сакчылар. Азырынча Ымыркайдын энеси ким экени белгисиз болгондуктан иликтөө иштери жергиликтүү тургундарды сураштыргандан башталмакчы. ТВ кайгылуу программасы өткөн аптада жол кайгылуу кызматкерлери менен биргеликте күзөттө болушту.
бир күндүк биргелешкен аракеттер негизинде ондогон тартип бузуу фактылары катталып, жана бардык тартипсиздер жазаларын алышты. Жол кайгылуу кызматы күндө 24 саат бою күзөттү. Жана бул убакыт аралыгында ар кандай айдоочуларга жолугушат. Бири светофорду теңине албаса, башкасы каршы жолго чыгып, үчүнчүлөрү ичип алып, биринчисинде экинчисинде кылып кооптуу абалды жаратышат. Бүгүнкү иштин алгачкысы эле каршы жолго чыккан айдоочу жол күзөтчүлөрдү көрүп, качып кетүү аракетин көрдү. Бирок биринчи эле буйрук менен токтоп берди. Я, не машина. Что где? Маққа келмеппін да. Как? Дагы бирлери тартип сакчылары айтмакчы блатнойлор же өздөрүн төрөсү уктарын катарына кошушабы, Айтор жолдо жүрүп эч кимге көрүнгүсү келбей, терезелерин тегерете караңгылатып алышат. Муну менен өздөрүнө жолдо жүргөндө кооптуу абал түзгөндөрүн билсе да билмексен болушат. Мындай айдоочу да бүгүн колго түшүп, мындай терезеге уруксат кагазы жок болуп чыкты. Шина народ. Анировка разрешения. Давайте Ордунан протокол түзүлүп, бул айдоочуга айып пул тагылды. Мындан улам жол күзөтчүлөрү светофорго барышты. Мында да көп өтпөй кызыл күйгөн светофорду көрмөксөнгө салгандар чыгышты. Жана алардын арасында буга чейин да тартип бузуп, айдоочулук күбөлүгүн алдырып, убактылуу документ менен жүргөн маршруттук таксисинин айдоочусу да колго түштү. Бул учурда баарына белгилүү, экинчи ирет тартип бузган айдоочу түз эле жол күзөтчүлөрүнүн унаа токтотуучу жайына жөнөтүлөт. Кайсы станцияга? Учкага. Доргой демесе жок. Мынтип жол тартибин булушса да тил алып тоскоолдук көрсөтпөй протоколдорго кол коюп, унаасын тапшырып бергендер бул маршруттук такси менен жыйынтыкталды. Анткени суу болчу. Ал эми кечки мал жол күзөтчүлөрүнө Ак Бата жаңы конушундагы мас айдоочу тууралуу маалымат түшүп, ордуна барган кызматкерлер айдоочуну жол ортосунда чыгып алып, уктап жаткан жеринен табышты. Ким айдатты? Кимди айдатты? Мен айдай элекмин. Мен көрсөтпөйбүз, көрүп коюп. Көрсөтөм, кааласаңар. Көрсөтпөйбүз, алып отурабыз. Эчире. Мас абалында кармалган айдоочу бир топко чейин документтерди көргөзбөй, жол күзөтчүлөрү менен алышып отуруп, акыры өлкөбүздүн парламент депутаты Текебаевке таянып баштады. Мен жалааттым базыргонунан болом. Мына камераңы бери мындай тарсаң, базыргонунан болом. Эмне болду? Текебаевдин бир тууган үкөсү болом, айтып коеюн. Асылбек өлгөнүн үчүн мен бүгүн арак ичем. Асылбек өлдү. Жолду оратып Жылдызбек Мамутов аттуу айдоочу жол күзөтчүлөрүнө акчада сунуштап көрдү. Бирок оңой утулуу аракети ишке ашпай, жол бою тактаганда наркология бөлүмүнө жеткиче сөгүп келди. Биз реклама болот Кыргызстанга. Биз арак ичип түштүк. Түрсүп деме? Барам, алып. Акча берсем алып койду деп айтып кой. Айтып коюм? Оны гайдын үкөсү экенин жазып кой. Кимдин үкөсү? Кайсы гай? Эмне кыласың? Такой Мамут профессору. Ошону деп кыласың. Нарушением жакшы экен, Дошо. Күлчүмө документтерин мына беришти. Гайлер берди мына документтерин берди. Нормально эле. Мына менин акчам колумда турат. 5000 сом акчам бар эле, 1000 сомдуктан. Булар албай койду. Албайт экен булар. Кыргызстандын гайлери албайт экен. Машина эмес, станцияга сайып коюшту. Акыры күнөөсүн түшүнгөн Жылдызбек Мамутов биздин чыгармачылык топко да маалымат берүүгө суранды. Буга чейин ар кимдин атын атап коркутуп, сөгүп жаткан айдоочу соолуй түштүбү, Айтор ичкиликти сүйгөн башка айдоочуларга да кайрылуу жасады. Май казматында мен наразылык жок. Булар жолу көзөмөлдөп эле чымбы? Мени көзөмөлдөп, мени кармашты. Мага окшогон көп адам бар. Мисалы үчүн мен мас болуп бирөөнү сүзүп кетсем, кимде о күйүүнү болот? Менде болот да, чымбы? Чымбы? Ошо күнөөкөрлөр өздөрүнүн жазасын ала берсин.
ушундай жумуштар кайталанып турат. Ушул жумуштар менен иш алып барып атабыз баарыбыз. Ушу водительдерге, элдерге тынччылык каалайт элек. Мындан кийин ушу азыр орозо айында баарына келе жаткан орозо майрамдары менен чын жүрөктөн куттуктайт элем. Анан ушу ичкиликти азайтып, жол эрежелерин бузбай жакшы иштешин каалайт элем. Ал эми ТВ-га ул көрсөтүүсү Ички иштер министрлигинин башкы башкармалыгы тарабынан издөөгө алынган кылмыштуу топтордун мүчөлөрүнүн өткөн аптада баш аталган тизмегин улантмакчы. Сулайманов Алмазбек Аскарович 1966 жылы туулган. Чүй областынын Алчалуу айылынын тургуну. Буга чейин кылмышка катышы бар кылмыш топ мүчөлөрү менен биргеликте кимдир бирөөнүн мүлкүнө мыйзамсыз кол салуу жана ээлик кылгандыгы үчүн мамлекет аралык издөөгө алынган. Умеров Руслан Долосбекович 1982 жылы туулган. Ысык-Көл областынын Балыкчы шаарынын тургуну. Киши өлтүрүү, каракчылык жана унаага мыйзамсыз ээлик кылгандыгы үчүн мамлекет аралык издөөдө. Абдикаримов Акрамжан Хасанбаевич 1971 жылы туулган. Ош областынын тургуну. Киши өлтүрүү жана массалык башаламандыкка катышы бар деп издөөгө алынган. Абдурасулов Замирбек Атабекович 1980 жылы туулган. Ош областынын Кара Суу шаарынын тургуну. Кимдир бирөөнүн мүлкүнө мыйзамсыз ээлик кылгандыгы үчүн мамлекет аралык издөөдө. Рысалиев Азамат Торобекович 1982 жылы туулган. Талас областынын тургуну. Топ кишилер менен биргеликте көз боюмоочулук кылгандыгы үчүн мамлекет аралык издөөгө алынган. Эсиңерге салсак, ТВ-га ул көрсөтүүсү менен байланышка чыгып, сиз күбө болгон окуяны тез арада жалпыга маалымдагыңыз келсе, төмөндөгү телефондор менен байланышка чыгып, же биздин электрондук дарегибизге кат жолдосоңуз болот. Ал эми биз сиздер менен эмки аптада ушул күнү, ушул саатта амандашкычакты саламатта болуңуздар.